Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Дайырбек Орунбеков 2025-жылдын босогосун аттадык. Артка калган жылыбызда президент Садыр Жапаров жана анын командасы кандай жумуштар жасады? Сиздерге негизгилерин санап өтөйүн. Биринчи, эч ким жоопкерчилик албаган парламенттик башкаруудан кетип, президенттик башкаруу системасын киргизди. Экинчи, депутат кезинде демилге көтөрүп айтып келген Кумтөр алтын кенин мамлекетке кайтарып алды. Анын жыйынтыгы дээрлиги 30 жылга чукул чет өлкөлүк компания ээлик кылып, 425 тонна алтын казып чыгарып кеткен. Ошол жылдары Кыргызстан болгону 101 миллион доллар гана үлүштүк киреше алган. Мамлекетке өткөндөн кийин кирешеси 1 миллиард 174 миллион доллардан ашты. Үчүнчү, өлкө уюшкан кылмыш тобунан тазаланды, бандиттердин системасы түү орду менен жок кылынды. Төртүнчү, коррупция менен күрөш катуу жүрдү. Убагында мамлекеттин талаптан болгон мүлк байлыктары кайра мамлекетке кайтарды. Бешинчи, Өзбекстан менен чек ара маселесин чечти. Алтынчы, Кыргызстан-Кытай-Өзбекстан темир жолунун курулушуна старт берилип, ал башталды. Кытай Кыргызстан-Өзбекстанды байланыштырган темир жол бүтсө, Кыргызстан дүйнөгө кулачын жаят, деңизге чейин чыгууга мүмкүнчүлүгү жаралат. Кумтөр сыяктуу эле темир жолу дагы ири кирешелерди алып келет, экономикага оң таасирин берет. 2022-жылы башталган балыкчыдан Кочкорго, андан ары Кара Кечиге кетүүчү жолдун 40 чакырымга жакыны аралыгы курулуп бүттү. Жетинчи, кубаттуулугу 1860 мегаватт Камбар-Ата 1 ГЭСинин курулушу башталды. Бул долбоор мамлекет эгемендик алгандан бери энергетика тармагындагы эң ири долбоор. Кыргызстанда электр станцияларын куруу күчөдү. Таласта 25 мегаватт кубаттуулуктагы Баласаруу ГЭСи бүттү. Мындан тышкары 50дөн ашык чакан ГЭСтердин курулушу жүрүп, алды пайдаланууга берилип жатат. 8-чи, тышкы саясат жакшырды. Агалайык эл аралык коомчулукта Кыргызстан позитивдүү маанайда аты оозго алынууда. 9-чу, ипотекалык үйлөр курулуп, жарандар турак жай менен камсыз кылына баштады. 10-чу, мамлекет эгемендик алгандан бери чет өлкөдөн даярдалып келген паспорт, маанилүү документтер эми Кыргызстанда чыгарылып калды. 11-чи, Кыргыз армиясы күчтөндү, жаңы аскердик техникалар алынды. Анын ичинде байрактар, Акынжы, Аксуңгур сыяктуу абадан чабуул коюучу учкучсуз аппараттарын айтсак болот. Чек арачылар мурда 17 000 сом айлык алса, азыр чек араны кайтарган жоокердин эң азы 80 000ден кем албайт. 12-чи, аймактарды байланыштырган аэропорттор курулуу ишке берилди. Мамлекет учактарды сатып алды. Караколдо эл аралык стандарттардын талабына жооп берген аэропорт колдонууга берилди. 13-чү, Айыл чарба, транспорт, энергетика, өзгөчө кырдаалдар жана башка аймактары жүздөгөн атайын техникалар менен камсыздалды. 14-чү, жүздөгөн жаңы мектептер, бала бакчалар, маданий жана спорт имараттары, ооруканалар, стадиондор, парктар, ден соолукту чыңдоочу, эс алуучу жайлар курулуп ишке берилди. 15-чи, социалдык жөлөк пулдар, айлык пенсиялар жогорулады. 16-чы, Кыргызстандын 2020-жылдагы 247 миллиард сом бюджети 2023-жылга карай 700 миллиард сомго көбөйдү. Мамлекеттин ички дүң продукциясынын көлөмү 1,5 триллиондук чектен ашты. 17-чи, 2024-жылы мамлекетке 200гө жакын өндүрүштүк ишкана, завод, фабрикалар ачылып ишке берилди. Арасында муна чогулткан, айыл чарбасына керектүүлүүчү дрондорду чыгарган заводдор дагы бар. 18-чи, Тажикстан менен чек араны тынчтык жолу менен чечүү, талаш аймактарды тактоо сүйлөшүүлөрү аягына чыкты. Мен сиздерге көлөмдүү жана ири долбоорлорду гана айтып өттүм. Мамлекетибиз бүт тармакта өнүгүүнүн багытын алды. Маданиятка, илим билимге, спортко миллиарддаган акча каражаттары салынып жатат. Анын катарында медиа жана журналисттерге дагы унутулган жок. 2024-жылы 10 миллион сом менен бекитилген президенттин Мейкин премиясы негизделип, жыл аягында жеңүүчүлөргө берилди. Президентибиз Садыр Жапаров жана анын командасы мына ушундай жумуштарды аткарып жатат. Алдыда дагы дымактуу максаттар арбын деп айтылат маалыматта. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат.
жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Бишкекте тумоолонгондор көбөйүп, инфекциялык ооруканада кезек жаралды. Бишкектеги республикалык инфекция ооруканада бейтаптардын чоң кезеги жаралганын окурмандар билдиришүүдө. Муну саламаттык сактоо министрлиги дагы тастыктап, оорулардын саны өскөнүн айтты. Аталган ооруканага кече 281 киши кайрылып, 93 жаткырылган, анын 87си балдар. Мындайча айтканда 70% үй бүлөлүк дарыгерлер борборунан консультация алып, үйүнөн дарылана турчу бейтаптар болгону белгиленди. Мекеме сууктун түшүшү менен курч кармаган вирустук инфекциялык илдеттер көбөйгөнүн, ошондой эле кызамык менен көк чөтөл дагы азая электигин белгиледи. Министрлик инфекциялык оорукана 500 кишиге ылайыкталганы менен учурда 596 адам жатканын, балдардын энелерин кошкондо 1000ден ашат. Буга түшүнүү менен кароого чакырды. Ошондой эле шаардыктардан катталган жери боюнча үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылууну өтүнүштү. Зарылдык болсо алар стационарга жиберишет. Ош Сары Таш Эркештам жолунда унаалардын бардык түрүнө убактылуу чектөө киргизилди. Ош Сары Таш Эркештам унаа жолунун Талдык жана Тоңмурун ашууларында катуу борон болууда. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Жол көрүнбөй бороон катуу болгондуктан унаалардын бардык түрүнө убактылуу чектөөлөр киргизилүүдө. Аба ырайы турукташкан соң тазалоо, инерттик материалдарды чачуу иштери уланат деп айтылат маалыматта. Аймакты караган номер 960 жол тейлөө ишканасынын кызматкерлери атайын техникалар менен жолдо калган унааларга жардам берип чыгарып жатышат. Отчет катары чыгаруудам $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмбанктын не деп чыгат? Сен өзүң ОЗК айтып келсең, 0554 00 7084 эмбанк номери Махабат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбанкты тандап туруп, ушул кыз ОЗК айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өзү донор болгонун атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити, өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экесилеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Бишкекте алып баруучу Айзада Жамгырчиеванын үлпөт тою өтүүдө. 4 январда шаарыбыздагы тойканалардын биринде алып баруучу Айзада Жамгырчиеванын үлпөт тою өттү. Алып баруучуга буга чейин жолдош экөө баш кошуп бир канча мезгил АКШда жашап келишкен. Айзаданын колунда жолдошу Нью-Йорктон сураганы белгилүү. Биздин түтүн булатканыбызга 10 ай болуптур, бирок ак той ушул күнгө буйруган экен деп жазган Жамгырчиева. 610 миллион сомдук мүлк мамлекеттик менчикке кайтарылды. Башкы прокуратура тарабынан 610 миллион сомдук мүлк мамлекеттик менчикке кайтарылганын Башкы прокуратуранын прокурордук чара көрүү акциясынын негизинде ФЧЧКсынын мурдагы ликероводочный заводдун мүлкү комплекси мамлекеттик менчикке кайтарылды. Алсак улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен келип түшкөн материалдардын негизинде жогоруда көрсөтүлгөн мүлктү мамлекеттик менчиктен мыйзамсыз чыгарууга негиз болгон аукциондук комиссиянын жыйналышынын протоколдору, уставдык капиталдагы үлүштөрү, сатып алуу келишимдер жана уставдык капиталдагы үлүштөрдү өткөрүп берүү документтерди жокко чыгаруу боюнча Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда доо арыз келтирилип, соттук кароонун жыйынтыгы менен ФЧЧКсынын уставдык капиталынын 100% үлүшү мамлекеттик менчигине кайтарылган. Буга байланыштуу Башкы прокуратура министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттигине ФЧЧКсынын мүлктүү комплексин мамлекеттик менчикке кабыл алуу боюнча прокурордук талап келтирилип, анын негизинде базар баасы 610 миллион 689 миң сомду түзгөн мүлктүк комплекс мамлекеттин эсебине кабыл алынган.
Иньянгель бул салттуу Кытай рецепттеринен жасалган уникалдуу продукт. Ал кылдаттык менен тандалган 20 чөптүн аралашмасынан турат. Алардын ар бири күчтүү даарылык касиетке ээ. Иньянгель эмнеге пайдалуу жана кайсы ооруларды айыктырат? Артрит, остеохондроз, радикулит, ревматизм жана ар кандай булчуң сөөк, тизе муун ооруларына шыпа берип, ошондой эле денедеги суукту, токсин туздарды чыгарып, ысык суукту теңдеп, кан айлануу системасын жакшыртат. Бул гелдин курамында женьшень, камфора, арника, имбир жана башка ушул сыяктуу табигый дары чөптөрдөн жасалып, эч кандай химиялык заттар жана консерванттар кошулбайт. Иньянгелди кандай колдонуу керек? Денедеги ооруган же суу калган жерге шыбаганда өзүнүн уникалдуу өзгөчөлүгү менен гель териге терең кирип, булчуң жана сөөккө жетип, ооруп жаткан жерге оң таасирин тез убакытта эле тийгизет. Көбүнчө мына жашатып калгандан кийин ошондой оорулар көп козголот экен суукта. Дайыма ошону мен пайдаланам, өтө жакшы жардам берет экен, жакшы дары экен. Эскертүү: иньянгелдин ар кандай жасалма түрлөрүнөн сак болуңуздар. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерлерге кайрылыңыздар. Абдылдаева аймактарда банк кызматкерлери тартыш. Айыл банк ААКтын адам ресурстары бөлүмүнүн башчысы Анара Абдылдаева аймактарда кадр жетишсиздиги курч болуп жатканына токтолду. Айыл банк ачык акционердик коомунун өлкөдөгү беделдүү банктардын бири. Аймактарда 38 бөлүмүбүз, 67 сактык кассабыз бар. Мындай көрсөткүчтөргө жетүүдө албетте кызматкерлердин орду чоң. Бул тууралуу Анара Абдылдаева Спутник Кыргызстан радиосуна маек куруп жатып билдирген. Анын айтымында банкта кадр тартыштыгы дайыма көйгөй болуп келет. Өлкөдө жаш кадрларды колдоо боюнча атайын программа бар. Биз анын алкагында Улуттук университет жана башка дагы 2 окуу жай менен меморандум түзгөнбүз. Анын алкагында аталган окуу жайлардын студенттерин акысы такшалтып, тесттин жыйынтыгы менен жумушка алабыз. Максатыбыз аймактардагы кадр тартыштыгын жоюу, деди Абдылдаева. Ал ошондой эле аймактарда дагы адистер тартыштыгын жоюуда билим берип жаткан окуу жайлардын да орду чоң экенин кошумчалаган. Улуттук банк 2024-жылы сомдун курсун кармап туруу үчүн канча каражат коротту? Улуттук банк 2024-жылы валюта рыногуна 675 миллион 650 миңден кем эмес доллар сатты. Канча сатылды? Башкы банктын сайтында өткөн жылы валютаны 13 жолу жалпысынан 675 миллион 650 миң доллар саткан айтылат. Бирок адатта ал жерде накталай эмес сатуулар көрсөтүлөт. Накталай сатуулар тууралуу маалымат таба албадык. Канча сатып алынды? Ошондой эле 13 жолу америкалык валютаны жалпысынан 369 миллион 850 миң доллар сатып алынган. Ошол эле маалда накталай канча доллар алынганы айтылган эмес. Бишкекте 10 январга чейин парковка аталышындагы рейд жүрөт. 10 январга чейин парковка аталышындагы рейд жүрөрүн Бишкек шаардык ички иштер баш башкармалыгынан кабарлашты. Маалымат калай аталган профилактикалык иш-чараны патрулдук милиция өткөрүүдө. Максаты жолдордо тартип орнотуу, айдоочулук маданиятты жогорулатуу, жол кырсыктарын азайтуу жана алдын алуу. Ошондой эле жол кыймылынын көзөмөлдөө ишин жакшыртуу. Патрулдук милиция туура эмес токтотулган унаалар жолдордун өткөрүү жөндөмдүүлүгүн төмөндөтүп, коомдук транспортко жана жүргүнчүлөргө тоскоолдук жаратып жатканын белгилеп, аларга көзөмөл күчөтүүлөрүн кошумчалаган.